Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Nasihat radyosundagı İslam Canabiz uqturusu. Sizlerin nazarınızda da qayradan lemen Baxtiyar Şarapov. Birinçiden bütkül alamды jokşadan jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taң atıp da kun batkan, çınlığı jaratuvçu Allah Taalaga çeksin maqtolar bolsun. Jana Peygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ары бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Мына ушундай улуу болгон Алла сиз бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Дин пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык мээнети менен келди. Бүгүн мына ошол пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүнөн көчөт эгүү, көчөт отургузуу, бак тигүү, бак отургузуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Албетте бизде сиздердин кызыкчылыгыңыздарды ойлоп, биз түз эфирдебиз. Андыктан сиздер кызыктырган суроолорго жооп берүүгө дагы даярбыз. Ошондон биздин WhatsApp номерибиз 705 96 94 41. 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ушуга кызыктырган сурооңузду жазып жиберсеңиз, албетте биз ага жооп беребиз. Эң негизгиси шарты, ал сиздин берген сурооңуз талак маселеси боюнча болбосун. Анткени бул телефон аркылуу, түз эфир аркылуу чечилбей турган маселе. Ошондой эле өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңыз болгон төшөк маселеси. Урматтуу ар дайым айтып келебиз, айтуудан биз тажабайбыз. Сиз бүгүн машинада угуп бараткан болушуңуз мүмкүн, сиз жалгыз отурган болушуңуз мүмкүн, канчалаган адамдар үй бүлөсү менен, уяттуу адамдар менен бирге отурушу дагы мүмкүн урматтуу. Ошондуктан жалпы адамдарды эске алуу менен биргеликте ушул эки маселе туурасында бербесеңиз деп суранабыз. Андан башка кандай маселе боло турган болсо, албетте сураңыз, биз билсек жооп беребиз, билбесек Кудайга шүгүр устаздарыбыз бар, китептерибиз бар, аларды карап, билип келип, анан дагы сизге айтууга даярбыз. Ошондон урматтуу туугандар, бүгүн биз көчөт бак эгүү туурасында сөз кылмакчыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисиге кирүүдөн алдың эле карасаңыз, албетте Аллах Таала сиз бизди жаратуудан алдың эле периштелерге айткан: "Мен жер бетинде өзүмдүн орун басарымды жаратам." Неге урматтууган, сиз бизди адам баласын жаратты, орун басар кылып гана. Жер бетиндеги бардык нерсе адам баласынын пайдасы үчүн гана. Сиз биздин пайдабыз үчүн гана. Эми жер бетиндеги бардык пайдалана турган нерселердин эң коозу, эң адам баласына жагымдуусу бул чынында эле бак дарак экен урматтууган. Калай берсе ахиреттеги нерселердин дагы эң кызыктуусу, адам баласына эң жагымдуусу бул астыдан суулар агып турган бак дарактар экен. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, момун имандуулар бейишке киргенде кандай болот дейт? Сүрөттө айтканда, "Жаннатун таджри мин тахтихал анхар", бак дарактар, алардын астылардан дарыялар, суулар агып турат дейт урматтууган. Бейиш иш жок. Жыргап бактар турса, анда чымчыктар, түркүн куштар сайрап турса, суу агып турса, ошол жерде эс алган, бул албетте жалпы инсанияттын пайдасы экен урматтуу тууган. Мына ошону деле бул дүйнөгө кыла турган болсок, ары бирөөбүз колубуздан келишинче бактарды отургузуп, алар чоңойгондон кийин астынан сууду агызып коюп, астында эс ала турган болсок, чынында эле биздин пайдабыз. Мына ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким бир көчөт отургузса, макул бир эгин эге турган болсо, андан канаттуулар жесе, же болбосо курт кумуска жей турган болсо, же өзү сыяктуу эле адам баласы жей турган болсо, ошол ар бир жегени олтургузган адам үчүн садака болуп эсептелет." Урматтуу менин мусулман туугандарым, албетте бул дүйнө
bul dünya ahiretin egin zары. Ahiretin egin zары. Ушул дүйнөдө siz ahiretingizди, siz al дүйнөңүздү abad кылып алуунун аракетин кыла турган болсоңуз, өтө мүмкүнчүлүк бар. Ооба, бул теманы бүгүнкү күнү биз эмне үчүн тандап алдык? Анткени бүгүн ошонун убактысы. Бүгүн көчөт отургуза турган, бүгүн эгин эге турган, бүгүн ошолорду көгөртө турган күн, урматтууган. Ооба, муну өрүк бышып аткан учурда айта турган болсок, чынында эле убагы өткөн болуп эсептелет. Кышында айта турган болсок, кимден колунан келбейт. Мына бүгүн күнү мына ошонун убагы келди. Биз дагы шүгүрчүлүк кылайлы. Алхамдулилла. Сыймыктанып, оозубузду толтуруп айта турган болсок, ар бир жерге барып мактана турган болсок деле жарашат. Биз Кыргызстан деген мамлекеттенбиз, Кыргызстан деген жерденбиз. Бизде деген 4 мезгил бар деп сыймыктансак болот турматтаган. Мына жай мезгили келди. Мына ушундай көчөттөрдү, бактарды отургуза турган болсок, бул ар бир адам үчүн сооп болуп эсептелет турматтаган. Ар бир адамдын пайдасы ар бир адамга жагымдуу болуп эсептелет. Мына ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүктү колуңуздан чыгарбаңыз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү сиз текке кетирбеңиз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кала турган болсок, урматтуу тууган, албетте сизге дагы, мага дагы пайда болуп эсептелет. Эми кээ бир туугандар айтат, менин огородум же болбосо мага тийген жердин бардыгы уже бак олтургузуп койгонмун, уже көтөрүлүп калды. Ооба, бүгүнкү күнү сизде бар экен, бак олтургузуп койдуңуз, канчалаган бир туугандар эми жаңыдан жер алып атат. Эми ал отургузганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошого сиз мүмкүнчүлүгүңүз боло турган болсо, көчөттү алып мына эмнеге огородуңа же болсо ушул жериңе олтургузуп кой, эшигиңдин алдына тигип кой, бул жерге же болсо мен жардам берем, мен олтургузуп коеюн дей турган болсоңуз, урматтууган, албетте сиз өтө чоң сооп иш кылган болосуз, өтө эбегейсиз, жагымдуу жада садака жарыя кылган болуп эсептелинесиз. Анткени урматтууган, көчөт отургузуунун зарылдыгын ушунчалык деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде сенин колуңда көчөт бар туруп, Дажжал чыкты деген уксаң, же болбосо бир хадисте эртең кыямат экен деп уга турган болсоң, анда эмне кылган? Ошол көчөтүңдү олтургузуп коюп туруп, андан кийин Дажжалдан качкын дейт, урматтуу тууган. Андан кийин Дажжал. Биздин эң чоң душмандарыбыздын дагы бирөөсү бул Дажжал, Масихут Дажжал деп келет. Пайгамбарлардын бардыгы өзүнүн коомун эскертип келген. Менден кийин ушундай Дажжал чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып келген, урматтуу тууган. Пайгамбар Дажжалдын чыгышын эгер ошол чыкты деп калсаңыз, биз эмне кылыш керек? Качышыбыз керек, андан сактанышыбыз керек. Ошол учурда колуңузда көчөт бар болгон болсо, ал эмненин көчөтү айырмасы жок. Ооба, элибизде жакшы сөз бар. Терек үй салганда керек, тал көлөгөсүнө төшөк сал. Мына ошого окшогон, кыскасы, талбы, терекпи, өрүкпү, мөмө бере турганбы, же болбосо жөн эле абаны тазалап бере турганбы, ошондой эле кайсыл адамга көлөгө бере турганбы, мына ушундай нерселердин мүмкүнчүлүгү убакыты келди. Андыктан менин мусулман бир туугандарым, колуңуздан келе турган болсо эмне кылыңыз? Отуруңуз. Колуңуздан келбей турган болсо, колуңдан келе тургандардан жардам алсаңыз дагы боло берет. Чынында эле биз өтө сонун элбиз, урматтууган. Колуңда жок, берсе намыс кыла тургандар бар. Жок, мен албаймын дегендер бар. Жок, урматтууган, мунун эч кандай намысы жок, мунун эч кандай уяты жок, урматтуу тууган. Эгер бирөө адам биздин сөзүбүздү угуп, ооба, мен багыма тургузгам, же болбосо мен домдо турам, этажда турам, көп кабаттуу үйдө турам, мен отургузганга мүмкүнчүлүгүм жок, сен жер үйдө экенсиң, мынаны отургузуп кой деп ала турган, бере турган болсо, аны алып чынында эле отургузуп, сизге бергендигине шүгүр кылып туруп, аны жакшы өстүрө турган болсоңуз, андан кандайдыр бир курт кумуска жесин, кандайдыр бир жаныбар жесин, кандайдыр бир канаттуулар жесин, же болбосо мунун көлөгөсүндө адамдар эс алып олтурсун, бүт бардыгынын сообу сиз үчүн садака болуп, сизге сообу тие берет. Ошондуктан менин мусулман бир туугандарым, бүгүн ошол көчөт отургузуунун, бак отургузуунун, деги эле эгин дыйканчылык кылуунун убакыты келди. Мына ошондуктан ар бирөөбүз эмне кылайлы? Аракет кылайлы, урматтуу тууган. Жалкоолуктан Алла сактасын. Таң калам, Кыргызстанда иш жок дегендергечи, иш толтура качан кылам дей турган болсоңуз. Ооба, бизде иш жок. Эмнеге? Анткени биз бат эле байып кетүүнү каалайбыз. Бизде иш жок. Эмнеге? Анткени биз көп айлык алып үйрөнүп калганбыз. Бизде иш жок. Эмнеге, урматтууган? Аз айлыкка сиз каниет кылбайсыз.
Ошондуктан кичине макул bir айга 40 миңге 30 миңге иштеп таап койдуңуз. Эми иш чыкканга чейин, ошончолук иш чыкканга чейин башка майда чүйдө иштерге алымсызбайсыз, үйдө жата бересиз, жана 40 миңди жеп бүткөнгө чейин. Ошол bir айлыгыңызды жеп бүткөнгө чейин. Анан иш жок. Я Алла, колуңуздан кандай келет урматтуу тууган, эмне кыймыл келет, ошону кыла бере турган болсоңуз, албетте сиз өзүңүз үчүн гана башка бирөөгө көз каранды болбойсуз урматтуу тууган. Мына ошондуктан бардыгыбыз не кылайлы, ниет кылайлы. Колуңуздан кандай нерсе, кандай бак отургузуу мүмкүнчүлүгү бар, мына ошондо отургузууга аракет кылайлы. Урматтуу менин мусулман туугандарым, биз Насихат радиосунда ислам жана биз берүүсүндөбүз. Андыктан 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Ооба, Bizde WhatsApp номерибиз бар. Эгерде сизди кызыктырган суроолоруңуз боло турган болсо, 0705 96 94 41 0705 96 94 41 номерине сурооңузду бере турган болсоңуз, албетте биз биле турган болсок жооп беребиз. Билбесек, бүгүнкү күнү бизден дагы таанылбаган, аты чыкпаган устаздарыбыз бар. Эч ким билбеген аалымдарыбыз бар, урматтуу тууган. Чынында эле бүгүнкү күнү баягы өрдөк жокто чулдук бий дегендей, алар келбегендиги үчүн гана мен келип туруп кичине билсем дагы ошолорду сизге жеткирейин деп аракет кылып жаткан гана учурубуз. Ооба, мен деле билбеген нерсени алардан сураймын. Мен деле билбеген нерсени алардын алдыга барып туруп, кече ушундай суроо түштү эле, ушул кандай болот деп туруп сурап келип туруп, сиздерге айтып бергенге даярмын, урматтууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, билбеген нерсеңди билбеймин деп айтышлык бул өзү илимдүүлүк деп айткан. Билбесем деле ойлонуп туруп, жалпы эл карап аткан болсо, канча адам угуп аткан болсо, ушуну билбей калыптырмын деп, менин оюмча, же болсом помоюм деп туруп бул жака коюп коюшлук, бул өзү туура эмес. Ошондуктан урматтуу менин мусулман туугандарым, албетте бардыгыбыз билбеген нерсени сурап үйлөнөйлү, билген нерсебизди калгандарга айтайлы, жеткирейли. Бир айтсаң болот да, жаман көрүн не кыласың деген сөздөрдөн алыс болойлу. Анткени алар түшүнө турган болсо, алар биле турган болсо, албетте өтө көп сооптарды кылып салат. Пайгамбарыбыз Абу Хурайра разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мухажирлер келди. Мухажир Меккеден Мадинага көчүп келген, кедей, колунда эч нерсе жок келип туруп, ошолор айтылат: "Эй Аллахтын элчиси, бай адамдар бизден өтүп кетти. Бизден бир канча алдыга жылып кетти." Дедилер, пайгамбар эмне кылып dedi. Айтат, биз намаз окугандай эле намаз окуйт. Биз орозо кармагандай эле орозо кармайт. Анан алар байлыгыдан калган адамдарга садака берет, жакшылык берет. Бизде эч нерсе жок, бере албайбыз. Булар ушул жагдан өтүп кетти. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен силерге бир нерсени айтайынбы, бир амалды айтайынбы? Эгерде силер ошол амалды кыла турган болсоңор, анда силер байладан өтүп кетесиңер. Ошол амалды кылмайынча, ким кыла турган болсо, ошол адам гана силерге жетет, кылмайынча силерге сооп жагынан жетпейт" деди. Ооба, айтыңыз деген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, силер ар дайым субханалла деп 33 жолу, алхамдулилlah 33 жолу, Аллаху акбар деп зикирлерди толтуруп тура турган болсоңор, анда не кылан, силер бардыгынан алдыга жылып кетесиңер деди. Макул деп ал мухажирлер сүйүнүп кетти, ошого амал кылды. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, бир канча убакыт өткөндөн кийин кайрадан эле ошол мухажирлер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келишти: "Эй Аллахтын элчиси, мына байлар ушул сөздү угуп алып туруп, булар ушуга дагы, ушу теспи зикирлерге дагы амал кылып атат. Булар дагы бизден өтүп кетти." Деген учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты аят менен: "Залика фазлуллахи ютихи ман яша." Бул Аллахтын айкөлдүүлүгү, бул Аллахтын берешендиги. Алла кимге каалай турган болсо, ошого бере берет деди, урматтуу тууган. Бул хадисти чынында эле эмнеге айтып атабыз? Бүгүнкү күнү чынында эле, урматтуу тууган, кедей кылайын десе колундан келбейт, башка кылбайт, урматтуу тууган. Ошондон биз айта турган болсок, колунда бар байлар бар. Акчасын каяка иштетишти билбегендер бар. Көчөттүн пайдасы кандай экендигини билбегендер бар. Ошого биз максат кылып айтып атабыз, урматтуу тууган. Колунда барлар, же болбосо эмне кылам, мүмкүнчүлүгү бар. Ооба,
өзү олтургузуп койгон, машалла, бактаракты кылып койгон, дачагабы, же болбосо өзүнүн огородунабы, кайсыл жерге болсо дагы бактарактарды окуп, олтургузуп, уже мөмөсүн алып, андан пайдаланып жеп аткандар бар. Эми дагы отургузайын десе, жок, бул домдо жашашы мүмкүн. Же дагы отургузайын десе, ал жерге батпай калышы мүмкүн. Ооба, андай боло турган болсо, урматтуу менин мусулман тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сен өзүңө кайсыл нерсени жакшы көргөн болсоң, ошол нерсени мусулман бир тууганыңа жакшы көрмөйүнчө толук ыймандуу бола албайсың" дейт. Толук ыймандуу бола албайсыз. Сиздин огородуңузда алма, өрүк, шабдалы, гилас, алмурут дегеле ар түрдүү мөмө жемиш болуусун каалайсызбы? Ошол нерсе кошунаңызда болуусун каалаңыз. Анда жок боло турган болсо, ошолорго сатып алып бере турган болсоңуз, анда сиз чыныгы ыймандуу болосуз. Чыныгы өзүңүздү каалаганды ага дагы каалаган болуп эсептелинесиз. Мына ошондуктан, урматтуу менин мусулман туугандарым, биз сарандыктан сактанайлы. Пайгамбарыбыз өзү дуа кылган: "Я Аллахым, мени коркоктуктан сактагын. Я Аллахым, мени сараңдыктан сактагын" деген. Сараң дегенде бахыл деп коет, араб тилинде бахыл, кыргыз тилинде бахыл деп колдонобуз, урматтуу тууган. Ата бабабыздан сөз бар: "Бахылдын багы көгөрбөйт". Бахылдын багы көгөрбөйт, урматтуу тууган. Бул бардык тармагынан өтө терең сөз, урматтуу тууган. Бардык тарабына колдонсоңуз боло берет. Эми урматтуу тууган, жалпы мусулман бир туугандарым, бир адамдын огороду, бир адам мээнет кылды, бир адам курбанчылык кылды, көчөттөрүнүн бактарын отургузду, аны сакташлык жалпыбыздын милдетибиз. Ооба, шаарда жок, өзгөчө бул биздин албетте уктуруубуз кийин YouTube каналыбызга дагы чыгат, марватыбы. Андан дагы уккандардын кулагына алтын сырга. Бир адам атай мээнет кылып бактарды отургуздубу, сиз уюңузду өзүңүз караңыз. Сиз жылкыңызды өзүңүз караңыз. Сиз уюңуз менен мактансаңыз, сиз жылкыңыз менен мактансаңыз, же болбосо сизге уюңуз кандай керек болгон болсо, жылкыңыз кандай керек болгон болсо, ал жердин ээси бакты олтурган адамга багы дал ошондой керек. Багы дал ошондой ал үчүн баалуу нерсе, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз короңуздан эле жылкыңыз чыгып кетип, кечинде каяктан тоюп келсе, ошол жактан тоюп келсин деп аны күтүп ала турган болсоңуз, анда сиз кыянат кылган болуп эсептелинесиз. Ошол эгерде уюңуз, жылкыңыз башка бирөөнүн багыны жеп, башка бирөөнүн коюн чөрөсүн чөбүнө жеп, короосуна кирип, урматтуу тууган, ага кандай зыян жеткирген болсо, кыямат күнү толук сиз жооп бересиз. Сиз жооп бересиз. Мына ошондуктан көп көрүп атабыз, урматтуу тууган, айылда канчалаган бир туугандар урушуп атат. Жакында эле чынын деле күйгөндүктөн, аксакалдын сөгүнгөндүгү күйгөндүктөн болот атат. Аны деле бүгүнкү күнү мына ушул бардык нерсе өнүгүптүр. Аны деле YouTubeга чыгарбай койсо жакшы болмок эле. Бирок чыгарыптыр, ушунчалык уй кармагандар, жылкы кармагандар деп сөгүнүп атат, урматтуу тууган. Сиз ошонун бардыгы күнөөсү сизге жазылат. Андыктан ар бир адамдын өзүнүн дүйнөсү өзүгө канчалык кымбат, өзү үчүн канчалык баалуу боло турган болсо, калган адамдардыкы дагы дал ошондой кымбат, дал ошондой баалуу болуп эсептелинет. Андыктан менин мусулман бир туугандарым, бардыгыбыз өзүңүздү урматтаңыз эң биринчи, анан кошунаңызды сыйлаңыз. Өзүңүздү сыйлаңыз, кошунаңыз дагы сыйлаңыз. Албетте ата бабабыз айткан, мээнетиң каттуу болсо, тапканың таттуу болот демекчи. Бүгүн биз, урматтуу тууган, ушул мээнет же болбосо дыйканчылык кылуу, көчөт бак олтургузуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ооба, биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат: 0705 96 94 41. 0705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Эгерде сизди кызыктырган суроо боло турган болсо, ушуга жөнөтсөңүз болот, урматтуу тууган. Албетте биз жооп беребиз. Кийинки кошулгандарга айтып кете турган нерсе, ооба, талак маселесинде сурабаңыз, анткени ал бул жерден чечилбей турган маселе. Ошол эле учурда төшөк маселеси туурасында, анткени аны жекече кызыкчылык, жекече отуруп сурасаңыз жакшы болот. Туура түшүнүңүз, урматтуу тууган, сиз бүгүн жалгыз отурган болушуңуз мүмкүн, машинада угуп бараткан болушуңуз мүмкүн, же болбосо өзүңүздүн досторуңуз менен болгон болушуңуз мүмкүн. Канчалаган адамдар үй бүлөсү менен, ата энеси менен, кайната кайненеси менен, өзүнүн кыздары менен, дегеле уяттуу адамдар менен бирге олтурган болушу мүмкүн. Бизди угуп
Andıktan urmatı tuğan alardı dağı eski aloo menen birgelikte biz mına uşunday dep çeçkenbez. Kalgan sorular bolsa bere beresiz urmatı tuğan. Bugün ova urmatı tuğan ölbögen janга dagı jaz kelet demekçi. Jay dagı keldi, jaz dagı keldi. Dıykançılık kılıp, kıymıldap, egin egip, bak olturguza turgan uçur. Mına uşularda kıla turgan bolsanız urmatı tuğan sözsüz siz payda tabasız. Al özüңүздүн жериңиz bolsun, же bolboson başka koşunağınыздın jeri bolsun, je bolboson sizde hiç kандай jeri jok, domda turgan boluşuңuz mümkün, şaharda turgan boluşuңuz mümkün, kolunda joktor boluşu mümkün. Oşolorga alıp bere turgan bolsoңuz albatta sooп bolot. Oşonduktan urmаттуу менин мусулман бир туугандарым, siz бүгүнкү убакытыңызды текке кетирбеңиз, акчаңызды дагы иштете турган, бере турган жерге иштетиңиz урматтуу тууган. Ооба негизи эле береке, эң биринчи береке бул соодага коюлган. Соода кыла турган болсоңуз береке. Экинчи нерсе мына ушул багбанчылыкта. Көчөт эгип деги эле кандай багбанчылык колуңуздан дыйканчылык кансыз келе турган болсо мына ошондо урматтуу тууган. Андан кийин мал чарбада мына ошентип береке болуп кете берет. Деги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким men adamlardan eç nese surabаймын деп kepildik бере турган болсом, мен адамдардан эч нерсе сурабаймын, өзүм иштеп табамын, өзүм аракет кыламын, өзүмдөн эмгек кылып, пешене терим менен жашаймын деп kepildik бере турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен анын бейишке кирүүсү туурасында kepildik беремин дейт. Ооба, негизден жалпысынан суранбоонун аракетин кылабыз урматтуу тууган. Ошол эле учурда колунда барлар мүмкүнчүлүк болсо, ошолорду издеп таап берип аракет кылабыз. Жакшы айтты, бериш керек да деп эле эмне кылайлы, колунда жоктор алма пош озма туш деп отура бербеңиз. Ден соолугуңуз таза, денеңизде күчүңүз барбы урматтуу тууган, андыктан аракет кылыңыз. Адал кесиптин эч кандай уяты жок. Adal kesiptin hiç kanday şermendechiligi jok. Adal kesip kıla turgan bolsoңуз урматтуу тууган, siz ойлоң, авторитетим түшүп кетет. Жок, адал kesip кыла турган болсоңуз, Аллахтын алдында авторитетиңиз көтөрүлөт, Алланын алдында даражаңыз көтөрүлөт, Алланын алдында сый урматка татыктуу болосуз. Алланын алдында сый урматка татыктуу боло турган болсоңуз, анда Аллах таала ошол сый урматты элдин жүрөгүнө салып коет. Элдин жүрөгүндө дагы дал мына ушундай сый урматка татыктуу инсан болосуз. Мына ошондуктан biz bugün günü urmatı tuğan, mına ошол көчөт, бак олтургузуу, дегеле дыйканчылык кылуу, дегеле ааламды жашылдандыруу туурасында сөз кылмакчыбыз. Колуңуздан келишинче мына ошол иштерди кылып калыңыз. Анткени бул чынында эле сезон менен, убакытысы менен келе турган нерсе, убакыты өтүп кеткенден кийин ал иштер болбой калат. Чынын айтканда, мисалы өрү гүлдө болгон учурда аны башка бир жерге көчүрүп барып отургуза албайсың. Ар бирин өзүнүн кыш келсе отургуза албайсың дегендей эле, мына ушул ар биrini özünün вакытында кылып кала турган болсоңуз, толугу менен сиз ийгиликке жетишесиз, сооп тапкан болосуз. Бул дүйнөдө чынында эле өзүбүз бак олтургузуп, абаларды тазалап, дегеле бардыгыны эгип, тигип олтургузуп ала турган болсок, чынында эле урматтуу тууган, бейишибизди дагы мына ушундай болот деп толук ишендирип кете алабыз. Андыктан урматтуу туугандар, биз Насихат радиосунда 90,9 жыштыгында түз эфирдебиз. Бизде WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Эгер суроолор келген болсо, бере берсеңиздер өтө жакшы болот. 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат урматтуу тууган. Ооба, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жалпы илимдүү болсун, илими жок болсун, аалым болсун, устаз болсун, кантсе дагы ар бирөөсү мүмкүн болушунча өзү иштеп, өзү аракет кылып тапканы жакшыраак. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз Давуд алейхи салам бул өзүн адамдардан сурап жебейт эле, илля La ya'kulu illa min amali yadihi. Özü iştep tapkan nesedin gana jeyt ele. Muna şontan ar biriңiz özüңüz iştep tap, özüңüz olturguzup, özüңüz bir жерди көгөтүп абат кыла турган болсоңуз, албетте сүннөткө ылайыктуу болуп эсептенет. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Закария алейхи салам бул наджар, жыгач уста болгон. Демек бул дагы өзүнүн кесибине кылып туруп, өзү таап жеген. Я Аллах, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миктад ибн Караба разияллаху анхудан дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылып айтат, ма акала ахадун тааман катты хайра мин ай якула мин амали ядихи. Эч бир адам эч кандай адал тамак таба албайт, өзү иштеп
taup öz kolu menen jegen tamakтай tamak taup jеп albayt. Ve inna nabiyallahi Daud aleyhisselam kana ya'kulu min amal yadihi. Oşonda эле пайгамбар Аллах Тааланын пайгамбары болгон Давуд алейхиссалам дагы бул өзүнүн колу менен иштеп гана таап жейт эле. Эми урматтуу туугандар, чынында эле биз өтө сонун Кыргызстан деген жерде жашап атабыз. Бардыгын кылып алсак боло турмат туган. Bir кезде журналист Бейшенбек агабыз, Алла раматылык, мына ушул агабыз айткан сөздүн уктум эле. Кыргызстанда туруп кедей жашашлык өзү күнөө депчи. Чынында бардыгын кылып алсак болот. Bir гана жалкообуз урматтууган, ошол жалкоолуктан Алла сактасын. Бизде суроо келди, ошого конок берсек. Ассаламу алейкум. Үй бүлөмө дуа кылып коюңузчу. Тынчтыкта жашайлык балдарым имандуу болсун. Рахмат. Амин. Аллах Субхана Таала жалпы мусулмандардын үй бүлөсүнө, ошондой эле өзгөчө сиздин үй бүлөңүзгө тынчтык, береке, ынтымак, ыйман берсин, урматтууган. Жана өзүңүздөр дагы аракет кылыңыздар. Жалпы үй бүлөңүз менен, балдарыңыз менен намаз окуп, ошолор менен дуа кыла турган болсоңуз, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ата эненин балана кылган дуасы сөзсүз пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот деген. Ата эне балдарыңыздарга өзүңүздөр дуа кылыңыздар. Анткени балаңыз кандай акыбалда чоңоюп атат, кандай абалда тартиптүү же болсо тартипсиз болуп атат, өзүңүз мага караганда жакшыраак билесиз. Ошондон өзүңүз дуа кыла турган болсоңуз, сөзсүз Аллах Таала кабыл кылат. Биз дагы сөзсүз намазыбызда же болбосо жалпы эл менен бирикте дуа кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум. Үйдө намаз окуганда үн чыгарып окуйбу же жокпу? Үйдө намаз окуганда эркексизби, аялсызбы? Аял боло турган болсоңуз, албетте сиз үн чыгарбай окуйсуз. Эркек боло турган болсоңуз, үйдө намаз окуганда багымдатта окусаңыз, ошол эле учурда шамда окусаңыз, куптан намазын окуй турган болсоңуз, үн чыгарып окусаңыз, ыктыяр берилет. Үн чыгарып окуганга жакшыраак, жамааттын сүрөтүндө болот. Үн чыгарып окуганыңыз жакшыраак болот. Анан үн чыгарбай окуйм десеңиз дагы боло берет. Бул өзүңүздүн ыктыярыңыз. Себеби бул намаздар жамаат менен болгондо албетте үн чыгарып кыраат кылып окулунат. Ал эми пешим менен асырды үйдө окуй турган болсоңуз, муну үн чыгарбай ичиңизден окушлугуңуз важип. Бунда ыктыяры жок, урматтууган. Ошол багымдат намазыны, шам намазыны, куптан намазыны үн чыгарып окусаңыз жакшыраак болот. Үн чыгарып окуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, балага Мухаммад Жума деп ат койсо болот, өтө узун болуп кетет, урматтууган. Мухаммад Жума дегенде эмне, Жуманын Мухамматы болуп калабы? Музафилахи болгондочу, ошондон негизинен Мухаммад деп эле койсоңуз жакшыраак болот. Жума күнү төрөлдү эле деп аткан болсоңуз, ана Жумабай деп коюңуз, урматтууган. Анан кийин бизде ушундай да, Жума күнүн койсо сөзсүз Жумабай деп коюш керек. Айт күнү төрөлсө Айтбай, Айткүл деп коюш керек. Ал шарт эмес. Урматтуу тууган. Жума күнү төрөлсө деле Мухаммад деп коюп койсоңуз, бул чынында эле пайгамбарыбыздын аты болот тагын. Ага эч нерсени кошпогонуңуз жакшыраак болот. Же болбосо азыр айткандай ошол ата энеңизби, туугандарыңыз Жума күнү төрөлдү, Жума деп кой деп аткан болсо, анда Жумабай же болсо Жумабек деп койсоңуз боло берет. Жакшы ат болуп эсептелинет. Анан мындан башка эле аттарды, сахабалардын атын койсоңуз, башка эле жагымдуу аттарды койсоңуз дагы боло берет, урматтуу тууган. Себеби Мухаммад Жума дегенде жакшы болбой калат. Кыскараак эле Жумабайны коюңуз, же болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атын коюңуз. Албетте 4 балаңыз боло турган болсо, ошолордун дагы бирөөсүнүн атыны Мухаммад деп коюшуңуз жакшы болот. Анан бизде салтыбызда жок да, биздин мисалы Мухаммад деп коеюн десең, акеңдин баласы, бир тууган агаңдын, бир тууган эжеңдин, тай эжеңдин, кошунаңдын баласынын аты Мухаммад болгон болушу мүмкүн. Ошондуктан биздин баланын атын коюп алсаңар дейт. Биздин үй бүлөдө же болбосо биздин туугандарда Мухаммад деген ат бар да деп эле койбойбуз да. Жок, урматтууган. Мухаммаддын баласы Мухаммад болсо деле боло берет. Сиздин атыңыз Мухаммад, балаңыздын атын деле Мухаммад деп койсоңуз боло берет. Мухаммад баласы Мухаммад деп элечи. Керек болсо небереңиздин атын коюп койсоңуз деле боло берет. Үй бүлөңүздө барбы, башкаларда барбы? Бул эч кандай тоскоол болбой турган нерсе, жана талашып алып ала тургандагы нерсе эмес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мен бирөөлөрдү ушактап алып, аябай
Кийин өкүнөм, ушактаган адатым кантип таштасам болот? Ташташлык оңой эле урматтууган. Сиз тилиңиз бош кала турган болсо, же болбосо өзүңүз бош кала турган болсоңуз, албетте ушакка кирип кетесиз. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силер ар дайым Алланы зикир кылып тургула. Силердин тилиңер Алланы эстөө менен нымдалып турсун" дейт. Ошол тилиңизде эле жакшы сөз сүйлөй турган болсоңуз, сиз ушактан кутуласыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жакшы сөз сүйлө, же болбосо унчукпай отур. Эми сиз унчукпайын десеңиз, ушакка көнүп калгансыз да. Бизде бир тамаша катарында айтылат го, эки аусун отуруп алып туруп, анан айтпа деп $100 берип койгон болсо, эч кимге айтпагын деп, оозун жабыш үчүн $100 бериптир. Ал дагы ушунчалык ушак сүйлөсө ооруп кала турган адам экен, барып кысылып кетип, ушакты айтып берип, $100 манаңды берип алчы деп кайрадан ушак сүйлөптүр дегендей болбостон, урматтуу тууган, сиз бош калсаңыз албетте сүйлөйсүз. Ошондуктан чөйрөңүздү дагы алмаштырыңыз. Себеби жаныңызга келген адамдар келип алып эле, кечеги жаңылыкты уктуңбу деп баштаса, андан дагы өткөн жаңылыгым бар деп сиз башташыңыз мүмкүн. Ошондуктан чөйрөңүздү дагы алмаштыра турган болсоңуз, зикир кылып, кой астагфирулла, гыйбат кылба, ушак айтпа дегендерге көбүрөөк жакындасаңыз, иншалла бул адаттан кутуласыз. Мусулмандардын ынтымагы үчүн кандай иш кылсак болот? Мисалы үчүн, инкаршик, суфи, даватчы деп эле мамилелери суздап бара жатат. Баары эле илимдүү, билимдүү боло беришет. Эч кимиси өзүнүкүн бербейт. Ушу маселе тууралуу кеп. Мусулмандардын ынтымагы үчүн, урматтуу тууган, араб тилинде сөз бар, кайсы нерсени зикир кыла турган болсоң, ошол нерсени көбөйтө берет. Ошондуктан сиз эч кандай инкаршик дебестен, якыншик дебестен, даватчы экен, суфи экен, салаф экен, ал жак экен, мындай экен дебестен, урматтуу тууган, бир гана мээнетти гана кылыңыз. Инкаршик болсо дагы биздин бир тууганыбыз, суфи болсо дагы биздин бир тууганыбыз, урматтуу тууган, албетте даватчы болсо дагы биздин бир тууганыбыз, салаф деген болсо дагы биздин бир тууганыбыз, ваххабизм деген болсо дагы биздин бир тууганыбыз, кандай деген болсо дагы бизге жакын, бизге күйө турган адамдар мына ушулар, урматтуу тууган. Бир аз бүгүнкү күнү илиминин тайыздыгыдан, же болбосо түшүнүгүнүн алсыздыгыдан, мына ошентип бул жакы туура, ушуга кылсаң ибадатың кабыл болот, салафка өтсөң, же болбосо хизбетке өтсөң, же болбосо инкаршик болсоң деп гана бөлүнүшү мүмкүн, урматтуу тууган. Негизи бардыгыбыздын бара турган жерибиз бир. Ошондуктан ынтымак болушлук үчүн бизде негизги максатыбыз бардыгына кызмат кыла берели. Бардыгына ассаламу алейкум, кандайсыз, ден саатыңыз жакшы, эмне керек деп эле күлүп жайнап, эгер бир адам мына инкаршик экен деп болсо, сен амалыңды кыла бер. Эгер ошол түшүнгөндө эмне кылбайт эле, инкаршик болбойт эле. Бул суф эле өтө жакшы экен, зикиринен тарта берсин, сен дагы зикириңди тартып, калган адамдарды чакыра бер деп, бири-бирибизди жамандабай, ушактабай эле кое турган болсок, бат эле ынтымак болобуз. Бүгүнкү күнү ынтымаксыздык, урматтуу тууган, мына ошол бөлүнүүдө, ошондой эле чыныгы эле кафырлардын сөзү, же болбосо динсиздердин сөзү бар. Сен башкаргың келсе буларды бөлүп алып башкар депчи. Бизди бөлүп алгандан кийин анан бири-бирибизге салып сала турматтыган. Ошондон Незеттен ата бабабыз айтып кеткен: "Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүптүр кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет. Жарылба кыргыз, жарылба, жарылсаң жолборс жеп кетет, жарылыптыр кыргыз деп жамы журтка кеп кетет" дегенде, ушинтип бөлүнө бере турган болсок, өзү учкай эле элбиз. Учкай эле элбиз, урматтууган. Менин бир Алтынбек деген агам бар, Алла разы болсун. Ошол айтып калат да, неге бөлүнөсүң? Мисалы мен акыйдамды бербейм дейт. Кел, бардыгыбыздын бара турган жерибиз бейиш эле, бирөө айлан ушул эле Бишкекке келе турган болсо, бирөө Ысык көлдөн келе атат, бирөө Нарынан келе атат, бирөө Таластан келе атат, бирөө Жаллаттан келе атат, башка келе турган жери ушул эле жер болуп атпайбы, урматтуу? Ошондой эле бара турган жерибиз бир эле жер. Качан бири-бирибизди жамандабай, ушактабай койсок эле ынтымак болуп калат, иншалла. Мен намаз окуп жатканда сыртыман кичине чыгарып окусам, алаксыбай окуйм. Мен аял кишимин, болобу ичимен окусам, дүйнө тиричиликти ойлоп, оюма ар нерсе келет. Аял киши боло турган болсоңуз, жария деген бар, анан купия деген нерсе бар да. Жария деген сөз башка бирөөгө, жариянын эң азы башка бирөөгө угулушлук. Купиянын эң азы өзүңүзгө угузуп. Өзүңүзгө угузуп туруп окусаңыз боло берет, урматтууган. Өзүңүзгө пычыр кылып туруп, анан башка адамга угузбай турган, өзүңүзгө угуп, узатырган кылып окусаңыз боло берет. Анан фикирим чачырап кетет дейсиз, урматтууган. Ошол учурда сиз мына мурдуңуздун учу менен сежде кыла турган жерди карай турган болсоңуз, ошентип ар дайым бекем болсоңуз, иншалла фикириңиз чачырабай калат. Намаз бекемделген сайын фикирлер өзү жыйнала берет. Туура айтасыз,
баштаганда же болбосо чынында эле тириликтин көптүгүдөн бардыгыбыз деле бар ал нерсе. Бирок урматтууган, ошол фикирди дагы чачыратпаш үчүн мурунду кармап сежде кыла турган жерди гана. Көз ойногондо фикир чачырай берет да. Көз мындай эле башка жазуу жака түшүп калды, сүрөт жака түшүп калды, эмненин сүрөтү экен, не деп жазылды экен деп туруп көз ойногондо анан фикир чачырайт. Мына ошондон көздү сактоонун аракетин кылсаңыз, иншалла жакшы болот. Ассаламу алейкум, эжем менен менин жакын кошунамдын чыры бар. Мен кошунадан кечирим сурадым. Эжем менен сүйлөшпөй калдым. Эмне кылам? Жолун айтып коюңузчу. Кандайча сиз кошунаңыздан кечирим сурап туруп, анан эжеңиз менен кандайча сүйлөшпөй каласыз, урматтууган? Кошунаңыздан дагы кечирим сураңыз. Анан эжеңиз менен дагы сүйлөшүңүз дагы толук экөөнү жараштырууну аракетин кылыңыз. Караң, үч нерседи алдаганга болот, урматтууган. Мына ошондой эки мусулман урушуп кетип жарашпай жүрөт. Мына ошону алдасаңыз болот. Мен кошунаңызга кирдиңиз дагы кечирим сурадыңыз. Макул эч нерсе эмес, сен эжең экен, билбептирмин кеңири дедиби? Эми ошо кошунаңызга айтың. Ал менин бир тууган эжем эле аябай өкүнүп атат. Кечирим сурасам кечире экен деп атат. Сен үйүңө барган сайын ыңгайсыз болуп атам деп атат. Келип кечирим сураса кечиресизби деп көрүң. Ооба да эми сенин баягы сенин эмненин кадырың бар дей турган болсо, эжеңизге дагы ушуга окшогон сөздөрдү айтып туруп, эптеп экөөгө бир жерге чай кылып, ошол жерге чайга отургузуп, тамактандырып, анан жараштырып коюңуз, урматтуу тууган. Саламатсызбы? Хиджабга кирбей туруп да намаз окуса болобу? Же хиджаб сөзсүз кийип анан намаз окуш керекпи? Урматтуу менин мусулман бир тууганым, намаз бул өзүнчө фарыз. Хиджаб дагы өзүнчө фарыз. Экөө тең өзүнчө фарыз. Сиз хиджаб кийбей туруп намаз ал деген сөз бар, намазга киргенде хиджаб кийесиз да, чыкканда чечип коем деп ойлоп атасыз да, урматтуу тууган, хиджаб кийип жүрүшүңүз бул өзүнчө бир фарз. Кийип жүрө турган болсоңуз авратыңыз жабылды, сиз Алланын өкүмүн аткардыңыз, сиз бир канча өзүңүздүн кооздугуңузду, сулуулугуңузду жаптыңыз. Буга дагы жетиштүү ыйман керек, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү канчалаган эжелерди, карындаштарды көрүп жүрөбүз, намаз окугандан дагы салынат, намаз окуп коюш менен алып коет, урматтуу тууган. Демек бунун намазы не болуп атат? Алсыз болуп атат. Намаздан кандайдыр бир ката, намаздан кандайдыр бир туура эмес нерсе кетип баратат. Себеби намаз Алла Кур'аны Каримде айткан, бул жаман жана тыйылган иштерден тосот дедиле. Негедир бул намаз окууда тоспой жатат. Демек, урматтуу, мунун намазы туура эмес болушу мүмкүн. Ошондон урматтуу эжекем, бүгүн дал ушундай болуп аткан болсоңуз, мүмкүн болсо, намазыңызды окуңуз, бул өзүнчө фарыз. Хиджаб кийип бар сөзсүз окуйсуз да. Себеби чачыңыз дагы авырат, төрттөн бири ачылып калса намазыңыз бузулат. Андыктан сиз сөзсүз жолук салынышыңыз керек. Мойнуңуз дагы авырат, төрттөн бири ачылып калат болсо намазыңыз бузулат. Мойнду дагы жабыш керек. Кыскасы, аял затынын намаздагы гана нерсеси менен колуңуз, алаканыңыз, жүзүңүз, анан бутуңуз гана ачык турса, намазыңыз бузулбайт. Калган жериңиз ачылып калат болсо, намаз бузулуп калат. Мына ошондуктан эртерээк хиджаб кийип алып туруп, анан дагы намазды бекемдесеңиз, бул кабыл боло турган, Аллах Таалага жакындата турган ибадат болуп эсептелинет. Саламатсызбы? Хиджабка кирбей туруп, кийинки сурооду берсеңиз, урматтууган. Хиджаб дагы айтамын, бул өзүнчө фарыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bir başka berip koy dep berген sadakasın ağa bere albay başka muhtaç adamga berip koysa bolobu. Assalamu aleykum rahmetullahi barakatuhu. Birөө başka biröөгө demek окшойт. Biröөгө berip koy dep berген sadakasın ağa bere albay başka muhtaç adamga berip koysa bolobu. Кандайдыр бир себеп болуп калган болушу мүмкүн. Ушуга берип кой дедиле, аны таппай калган болушуңуз мүмкүн. Ал адамга байланыш үзүлүп калган болушу мүмкүн. Ошол учурда башка муктажга берип туруп, бирок биринчи берген адамга эскертип айтып койсоңуз жакшы болот. Мен ал адамды таппай калып, жанымда эле жүрө бергенден жоготуп койбойюн, аманаттан корккондуктан бул адамга берип койдум. Сизге алхамдулилlah ошол эле сооп кетти деп койсоңуз жакшыраак болот. Себеби кийин башка бир жерден көрүп туруп, өткөн акчаны алдыңбы? Мен тигиге бери бердим эле десе, жок дегенде сиз уят болуп каласыз. Мен берген нерсени башка жака иштетип бериптир деген сөз болуп калышы мүмкүн, урматтууган. Ошондон алдын ала андан ыраазычылык сурап койсоңуз өтө жакшы болот.
Мына ошондой урматтуу тууган, эң негизгиси берешендик бул өтө жакшы нерсе. Албетте анан аманат деген нерсе бар да, сизге ишенип туруп бирөөгө бер деген болсо, ошол адамга жетишлиги бул өзү аманат. Эми кандайдыр бир себептер менен ал адамды таппай кала турган болсоңуз, анда башка бирөөгө аргасыздан бересиз. Эгер башка бирөөгө бербей турган болсоңуз, анда биринчи берген ээсине мен ал адамды таппай калдым, ал адам менен байланыш үзүлүп калды, ал адам бул жерге кайрадан экинчи жолу келбей калды, берген акчаңыз уже чөнтөгүмдө тытылып жок болуп кетүүгө жакын болуп калды. Ошондон кайрадан алыңыз деп туруп, өз ээсине берип койсоңуз, бул боло берет деген сөз. Анан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, өзгөчө карындаштарым, эжелерим, ооба, жаз келип калды. Түшүнөм. Жаз келип калды, урматтуу тууган. Жаз келди деди бирөтөлө ачынып албастан, жок, мүмкүн болушунча не кылыңыз, урматтуу тууган, өзүңүздүн кооздугуңузду, өзүңүздүн уяттуу жериңизди, өзүңүздүн баалуу нерсеңизди өзүңүз сактап кала турган болсоңуз, өзүңүзгө дагы пайда болот, айлана чөйрөдөгү эркектерге дагы пайда болот, урматтуу тууган. Мына ошондон азыр эжебиз жакшы бир сөздү айтып кетти. Эмне кылат? Хижаб бул фарз. Санамасызбы? Үйгө көзү бар картинкаларды, мисалга сүрөттөрдү илсе болбойт дешет го. Периштелер үйгө кирбей калат дейт. Ушул туурабы? Рахмат. Ооба, туура. Бул хадис, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сүрөт бар үйгө жана ит бар үйгө периште кирбейт деген. Мына ошондон бизде канчалаган үйгө чоң аталарыбыздын картинкаларын, сүрөттөрүн илип алган, же болбосо башка көзү бар жандыктардын сүрөтү боло турган болсо, аларды алып коюңуз. Ооба, чоң атаңыз жакшы көрөсүз, атаңыз, апаңыз жакшы көрөсүз, аны эмне кылган, сүрөтүнү альбомго, сандыкка салып коюңуз, сагынганда алып көрүп турсаңыз боло берет. Илип кое турган болсоңуз, үйүңүзгө периште кирбей калат, урматтуу тууган. Мына ошондон илгенде жаратылыштын бактарак, башы жок нерселердин, көзү жок, башы жок нерселерди илсеңиз боло берет. Жүрөгүм Кудай дейт, намаз окубасак да дегендерге кандай карайсыз? Каттуу сөз айтып койсоңуз. Я Алла. Албетте, жүрөгүм Кудайды. Бул деген сөз баягыда, өзүм таза болгон менен жүрөгүм, өзүм кара болгон менен жүрөгүм таза. Биз деле Кудай деп жүрөбүз. Айланып кетейин, сиз эмес эшек деле Кудай деп жүрөт. Сиз эмес ит деле, сиз деле жаны бардыгы Кудай деп жүрөт. Кыргызда жакшы сөз бар. Качкандагы Кудай дейт, куугандагы Кудай дейт. Качкан адам Худа жетпеген экен, Худа жетпеген экен деп качып кетсем дейт. Кууган адам Худа тутуп алсам экен дейт, урматтуу тууган. Бардыгы эле Кудай дейт. Эң негизги, урматтуу тууган, чынын деле жүрөгүңүздө Кудай боло турган болсо, чынын деле жүрөгүңүз таза боло турган болсо, мындай адамдар менин жүрөгүм таза деп айтканга иманы жол бербейт. Иман эч качан жол бербейт. Качан жүрөк паңдап, чирип калган болсо, көздөн жаш чыкпастан тоңуп калган болсо, эми айтат, өзүм кара болмайм, жүрөгүм таза, душаң таза болсо болду да, баары эле Кудай дейт го. Я Аллахым, мындай нерседен Аллах Таала өзү сактасын, ар бирөөгө Аллах Таала өзүнүн өкүмдөрүн аткарууга мүмкүнчүлүк берген болсун. Мына ошондон урматтуу туугандар, бардыгыбыз качан Аллах Кур'аны Каримде айткан, Аллах Кур'аны Каримде айткан, "Вала тузакку анфусакум", силер өзүңөрдү тазалабагыла. Аллаху а'ламу биман иттака. Ким чындап эле Алладан коркот, ким чындап эле таптаза, муну Аллах Таала өзү жакшы билет. Аллах Таала айтмайынча, мына ал менин пендем, мен мындан ыраазымын демейинче, урматтуу тууган, эч ким өзүнү тазалай албайт. Ооба, чоң күнөөлөр негизден алымдар 70 дей турган болсо, Аллахга өтө жакын алым уламалар не дейт? 700дөн ашык дейт. Анан таң калат, 700дөн ашык чоң күнөө барбы дегенде алым устаздарыбыз айткан, ким Аллах Таалага канчалык жакын боло турган болсо, бул адам үчүн чоң күнөө ушунчалык көп да. Ким Аллахтан канча алыс боло турган болсо, ал адам үчүн чоң күнөө деле жок. Чоң күнөө деле жок алчы. Негизи намаз окубай жүргөнүң бул өзү чоң күнөө. Чоң күнөө. Ушул жашка жеттиң, бир жолу Куранды башынан аяк окуп койгон жоксуң. Бул дагы чоң күнөө. Окуп коюш, ал жакта турсун. Ушул мени жараткан Аллахтын сөзү эле деп бирден окуй албасаңыз, көзүңүз жетпесе бирден барактан ушул акыйкат, Аллах Таала эмне деген болсо, ушунун бардыгы акыйкат деп ар бирини бирден барактап ачып койсоңуз, канча сооп болот эле. Сиз аны дагы кылган жоксуз, урматтуу тууган. Мына ошондуктан биз өзүбүздү тазалабайлы. Чынын деле бардыгыбыз күнөөкөрбүз.
bolobuz. Allah Taala özü keçirүүчү zat, ошондуктан бардыгыбызды Аллах Таала өзү кечирген болсун. Аллах Таала өзүнүн өкүмдөрүнү толук аткарып, өзүнүн эң жакшы көргөн пенделеринин катарына кошкон болсун. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, чынында эле мына ушундай адамдарыбыз бар. Аллах Таала аларды дагы иманына күч кубат берген болсун. Ассаламу алейкум ажеке, менин келинчегим кыздарымды айбан, чочко, канчык деп урушат. Кой десе жарым саат урушат. Ушуга жооп бериң. Я Аллах. Ya Allah, Allah Subhanahu Taala kelinçeğinizin imanına güç kuvvet versin. Özünün kanıdan, özünün canından payda olgandарды ayban, çoçko. Demek ayban bolsa aybanın kızı, çoçko olsa çoçkonun kızı. Kançıka sen dövötsün bu. Al kançık bolsa sen nesin? Dövötsün görme tutugan. Muna ошондон эртең мына ошондой жаман сөздөрдү айтасыз. Мунун баардык сезими, түшүнүгү мына ошол менен өсө турма тутуган. Анан эртең караганда ошол канчык деген кызыңыздан кандай жакшылык көрөсүз? Ошол чочко деген кызыңыздан кандай жакшылык көрөсүз, урматтуу тууган? Сиз кыздарыңызды ошентип урушуп атсаңыз, албетте кошуналар угуп атат, башкалар угуп атат, урматтуу тууган. Туура аны айтканды кылбайт да, аны кылбайт да, муну кылбайт да. Бизде жакшы сөз бар. Түшүнбөгөн адам жок, түшүндүрө албаган адам көп. Түшүндүрө албаган. Демек айыпты өзүңүзгө коюңуз, урматтуу тууган. Мен бирөөгө түшүндүрө албасам, чындап эле айыпты өзүмө коем. Ошого түшүндүрө алган жокмун мен. Айып менде, бул түшүнөт болчу депчи. Ал кыздарыңыздагы, балдарыңыздагы бардыгы түшүнөт. Жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгам дейт. Жылуу сүйлөңүз. Ооба, кээде жылуу сүйлөсөң биротоло эркелеп шадаңдап алган бар да. Биздин балдар мына ошондой да, мисалы, кыйкырбасаң, жылмайып койсоң унчукпай отурат, бир кыйкырсаң бардыгы мына патыр-путур качып жок болот. Мына ошондой эле, урматтуу тууган, сиз ачууңузду бир билдирип коюңуз. Эгер ушул сөз менен кыздарыңыздын кулага куюлуп калган болсо, Алла сактасын. Бизде ата-бабабыз айткан, ура берсең эти катат, айта берсең бети катат депчи. Мына сөздөр менен кыздарыңыздын, балдарыңыздын бети катып кала турган болсо, эртең турмушу кандай болот алардын? Эртең жашоосу кандай болот алардын? Эртең күйөөсүгө эмне деп айта турматы тууган? Бир нерсеси эле күйөөсү айтат, сени апаң бекерттен чочко деген эмес экен, апаң бекерттен канчык деген эмес экен, апаң бекерттен эмне деген? Айбан деген эмес экен. Мына ошондойсуң дей берет, алардын дагы жүзү жер карап калат. Ошондуктан урматтуу менин эжекем, Аллах Subhanahu Taala сиздин иманыңызга күч кубат берсин. Аллах Subhanahu Taala сизге жеңилдик берсин. Жеңилдик берсин Аллах Таала. Сиз өзүңүз дагы каргаганда биздин ата-бабаларыбыз, я Алла, ушинтип каргап алабыз дагы, кийин жакшы мамиле кылбаса өзүбүз ыйлайбыз. Кызым жакшы чыкпай калып, кызым айтканымды кылбай калып. Ошондуктан эч бир сөз таппай калсаңыз, кыздарыңызды, балдарыңызды бай болгур, ажыга баргыр, ата-энеңди урматтап калгыр, Куран жаттап калгыр, иман болуп калгыр. Жакшы сөздөр толтура Жакшы сөздө толтурга, урматтуу тууган. Мына ошондуктан, мына ошентип каары болуп калгыр, ажыга баргыр, энеңди урматтап сыйлап калгыр, энеңдин айтканынан чыкпай калгыр. Мына ошон сөздөр менен урушуңуз, урматтуу тууган. Барып эмне кылып калсын, сиздин айтканыңыздан чыкпай турган болуп калсын. Барып Куран окуй турган болуп калсын. Барып эмне ажыга барып келе турган, умрага барып келе турган, ушундай бай болуп калсын, урматтуу тууган. Мына ошентип өзүңүз тилип алыңыз. Жана мен айтканмын, ата-эненин баласына кылган дуасы пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот деген. Ошондуктан сиз толугу менен жакшы сөздөрдү айтып дуа кылыңыз. Мына ошону менен биздин вакытыбыз дагы бүтүп калды. Урматтуу Насихат радиосунун көрүүчүлөр, биз ар дайым иншалла Алла өмүр берген болсо, аптанын ар бир 3-чү күнү саат 7-ден 8-ге чейин түз эфирден болобуз. Бул жерден чыкканда биздин YouTube Marwa TV каналыбыздан дагы чыга турматуган, ал жактан дагы уксаңыздар болот. Азыркы угуп аткандар калган туугандарга дагы айтып жеткирип, мына ошону таркатсаңыздар болот, урматтуу тууган. Албетте Аллах Subhanahu Taala бардыгыбыздын кылган иштерибизге ийгилик берсин, тапкан нерселерибизге береке берсин, үй бүлөбүзгө тынчылык берсин. Аллах Subhanahu Taala эки дүйнөдө муъмин мусулмандарды шерменде кылбасын. Аллах Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге арзанчылык, бейпилчилик, тынчтык берсин. Аллах Subhanahu Taala жалпы мусулмандардын карыздарынан кутулуп, жалпы мусулмандардын оозудан адал, жакшы сөздөр чыгышын насип кылган болsun. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamur rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.